урматтуу депутаттар, эң негизинен баарыбызга белгилүү болгондой Токтогул ГЭСи 1975-жылы салынган, жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватт болуп, бүгүнкү күндө жалпы ушул Кыргызстандагы өндүрүлгөн электр энергиянын ичинен 40% ушу Токтогул ГЭСинде өндүрүлөт. Жалпысынан ушул кредит боюнча бүгүнкү каралып жаткан мыйзам долбоору боюнча бул Токтогул ГЭСин фаза 2 деп аталат. Бул жалпы финансированиясы $250 миллион, анчинен $110 миллион Азия өнүктүрүү банкы тарабынан уже бекитилген 18 май, ушул жылдын 18 майында ратификацияланган болчу. Тилекке каршы ушул келишим 31 июлда кол коюлган үчүн азыркы убакта ратификацияга киргизилип жатат. Бул келишим жалпысынан $100 миллион каралган, ал эми $40 миллион болсо, бул Кыргыз Республикасынын ушул кошумчалары болуп саналат. Кошумчасы болгондо бул ушул жалпы долбоордо налогтордон бошотуу болуп биздин салымыбыз деп каралган болчу. Бул долбоор боюнча ушул $250 миллион негизинен бул 500 киловольттук трансформаторлорду, 500 киловольт кабелдерди, генераторлук өтүргүчтөрдү жана ушул Токтогул ГЭСинин негизги жабдыктарын алмаштырат. Бул долбоор өзү 3 фазадан турат. Бүгүнкү сиздердин карооңуздарга келген бул экинчи фазасы. Бул фазада экинчи, төртүнчү гидроагрегаттар алмаштырылат жана ошого тиешелүү кабелдик линиялар, трансформаторлор алмашылат. Кийинки үчүнчү фазасында болсо биринчи, үчүнчү генератор жана ошого тиешелүү трансформаторлор алмаштырылат. Негизинен баарыбызга белгилүү болгондой, ушу Токтогул ГЭСи 75-жылы салынгандан бери быйыл мына 40 жыл болуп отурат. 40 жылда эч кандай мындай капиталдуу ремонттор жүргүзүлгөн эмес. Ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырсак, анда жаңы ГЭС салганга барабар болуп калат. Андан тышкары ушу Токтогул ГЭСин модернизациялоо бүткөндөн кийин жалпы генераторлордун кубаттуулугу дагы 20%га өсөт дагы. Ошондо жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватт болбой 1440 мегаватт болот. Негизинен бул кредиттин шарттары айтып кетсем, Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан $100 миллион каралган болчу. Бул 32 жылга берилген, кечиресиздер, бул 20 жылга берилген насыя болуп саналат. Анын ичинен 8 жыл жеңилдетилген пайыз, ал эми жылдык пайыз чени болсо 1% болуп каралган болчу. Эгер ушу реконструкция болуп аткан учурда өндүрүшкө таасири тийеби, тийбейби? Токтоп калуу, өндүрүш көбөйүп азаюу жагы. Урматтуу Мирлан Исакбекович, бизде республикада электр энергия пайдалуу бул жайкы кышкы мезгилде абдан мындай өзгөрүп турат да. Мисалы үчүн жайында биз күнүнө 20 миллион электр энергия өндүрүп ошону сарптасак, кышында бул 65 миллион, 68 миллионго чыгат суточный потребление. Ошон үчүн бул иштер жайкы убакытта эле гана жүргүзүлөт. Анан кийин бул долбоор өзү жалпы фазасы 6 жылга каралган. Себеби дегенде 2 генераторду алмаштырыш үчүн бул 2-3 жыл кетип калат. Бул жай айында ушу майдан октябрь айына чейин гана атайын каралган болчу, чтобы потребление элдерге эч кандай таасир тийгизбей, ушу минималдык эмелер менен Өндүрүшкө таасир тийгизбей турат андай. Экинчи фазада отосуз, биринчи фазасы да ушулга багытталганбы? Биринчи фазасында линия кабелдер алмаштырылат, жана ушу Токтогул сактагычындагы сууну, астын водохранилищаны полностью ушу платинаны изилдеп чыгуу, ушул иштер каралган болчу. Бүгүнкү күндө ошол иштер эми башталып атат. Бунун баары тең биз суранып атканыбыз, Бактар Кешович, жана сиз да туура айтып кеттиңиз, жылдын аягына чейин деп. Себеби дегенде Азия өнүктүрүү банкынын келишими уже ратификациядан өткөн 5-чи созывда. Бул ратификация болуу электе ал күчүнө кирбейт да, ушинтип гармонизированный болуп калган, ошон үчүн. Рахмат. Бул Токтогул ГЭСи энергетиканын жүрөгү десек болот. Аны биз жеринде да көргөнбүз, Бактар Кеш баш болуп. Ошондуктан ратификацияны колдоп берүүгө мен да чакырып кетет элем. Биз укадык массовый средстводан да мындай ушул иштерди аткарганга подрядчиктер мындай болуп кайсы ишканаларды тартасыздар ушуларга? Мына биздин өзүбүздүн да күчтүү строительдер бар, билесиздер, Наргын гидроэнергострой жакын деле ошо гидроэлектр өздөрүнчө ассоциация түзүштү. Ушуларды привлекать этесиздерби же кандай болот бул маселени?
бул жерде долбоорду толугу менен Азия өнүктүрүү банкынын процедурасы менен өткөрүлөт. Бул жерде мен ойлойм, эми ачыгын айтканда биздин оборудование алып келген кишилер ушу подключтеп жасалат. Биздин ассоциациялар ошол жерге баягы субподряд менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Точно? Да. Субподряд, мындай чистый подрядчик болуп кеткенге калп айта албайбыз биз азыр. Дагы бир суроо эле, бул эми өтө деле сиздерге да байланыштырып кетет да. Мына гранттарды алып атасыздар. Электростанция ушу ишкана көп акча алаттыгын баарыбыз билебиз да, ар жактанчы. Бирок качан үйрөнөсүздөр дейм да, мындай акчаны экономдуу пайдаланганды да. Мына мен как 35 жыл опыты бар шахтер катары бир суроону айткым келет да. Мына сиздер мен анализ жүргүзсөм 1 миллион тонна көмүрдү импорттон аласыздар, туурабы? Сатып аласыздар да, мына Казакстандан. Алганда да $56 аласыздар. Өзүбүз деле мына Кыргызстан маалында 4,5 миллион тонна көмүр өндүргөн. Азыркы күндө 2 миллион тонна көмүр өндүрүшөт жылына. Ошол көмүрдү сата албай отурабыз. Кандай подход деп ойлойм да бул? Кандай биз коңшу мамлекеттин экономикасын көтөрүшүбүз керек? Бул $56 миллион деген. Кыргыздардын акчасына караганда разницасы $20 миллион. Бул 1,5 миллиард деген сом болот. Мына кече биз бюджетке караганда бир болбогон акчаларды издеп отурабыз. Но кайсы жерде жатат сиздердин резервтерчи? Ушунда бир карасаңыздар да. Кичине болсо да мекенчил болгонго сиздерди үндөйт элем да. Рахмат. Чоң рахмат, сиз абдан көйгөйлүү проблеманы айтып кеттиңиздер. Биз азыр атайын ушул боюнча дагы жумушчу топ түзүп, ушу кара кечегенин комплекстүү өндүрүшүн карап атабыз. Ошо комплекстүү өндүргөндө бизде толук мүмкүнчүлүк түзүлөт го, ушул канча керектүү объемдо ошо көмүр өнүктүргөнгө, анан ушуну толугу менен өзүбүздүн ТЭЦке жакканга. Азия өнүктүрүү банкынын шарты менен өтөт деп атасыз да, тендер, туурабы? Бизде мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзам бар. Эмне үчүн биздин мыйзамдын шарты менен өтпөйт? 1994, мен может адашып калышым мүмкүн, 94-95 жылдары атайын ушу эл аралык финанс институттар менен келишимге кол коюлганда ошолордун жоболордун боюнча иш алып барабыз деп каралган болчу. Ошол жерде дүйнөлүк банктык болсо, кредит дүйнөлүк банктан берилсе, дүйнөлүк банктын процедурасы менен, Азия өнүктүрүү банкы болсо, Азия өнүктүрүү банкы менен, Евразийский банк развития болсо, ошол кайсы институттан акча алса, ошол институттун процедурасы менен кетет деп ошондой келишимге кол коюлган. Ошонун негизинде ушул иштер жүргүзүлүп жатат. Эми бизде атайын мыйзам турса, мыйзамда бардыгы ачык айкын, азыр ручка алсаң дагы электрондук порталга коюлуп, ошол жерде туруп, ачык айкын тендер менен алынып атат. Маселе жок. Биз карызга алып атабыз да бул акчаны, туурабы? Туура. Биз аны бекер алган жокпуз, грант эмес. Демек аны эффективдүү пайдаланыш үчүн өзүбүздүн ата мекендик мына гидрострой дедиңизби? Гидроэнергострой. Эмне үчүн аларга катышса болбойт? Эмне үчүн генералдык подрядчик болуп катышса болбойт? Бүт жол боюнча болобу, электр тармактар болобу? Алар берди, алар шарт койду, биз макул болдук, тиги бул деген эле жоопторду угуп келебиз да. Эгер өкүл болсо жооп берип койсоңузчу, мыйзам боюнча өтүш керекпи же ошол донорлордун эрежелери менен сатып алуулар болуп атат. Өзүңүзгө маалым болгондой, мурда канча жыл мурун мамлекеттик инвестиция программалары бул бюджетке да кирчү эмес. Кийинки этап менен биз азыр болсо буну бюджетке киргизип атабыз. Бирок мен сиз менен толук макулмун. Биз болсо биздин донорлор менен иштеш керек. Эмне себептен донорлор макулдугун бербей атат? Анан буну толук бюджет аркылуу өткөрүшүбүз керек. Аны мен колдойм. Булар ошол жана сиз айтып атасыз, Айбек Алиевич, келишим боюнча деп. Ошол келишим боюнча бизде суроодо алар кийин шарт койбойбу? Булар силер электр энергиясынын баасын көтөргүлө калкка. Же бир определенный баасын, мисалы биз мурункуда МВФ арзандаттырбай атат же дегендерди укчу элек да, ошол сизге суроо кийин да жооп берип койсузбу кат жүзүндө? Ошо келишимде алардын шарты жокпу? Мынча жылдан кийин баасын көтөргүлө элге сатылган бааны. Бул жерде мындай условиялар коюлган эмес болчу. Кат жүзүндө дагы жооп беребиз. Энергиянын көлөмүн көбөйтүп, ушу биздин элибиз кышка жакындап атканда, ушу электр энергия боюнча
ойлонбош керек да. Ал ойлонуш керек, ушул тамак ашын ойлонуш керек, башкасын ойлонуш керек. Ушу светим өчүп калат, электроэнергия болбой калат. Электроэнергия жок болсо менин жылуулугум болбой калат. Анан проблема, нааразычылык, ошон үчүн ушул силерге каалоо, ушуну жакшылап фаза 1, фаза 2, фаза 3-тү жакшылап ишке ашырып, ушу элге электроэнергияны берсеңер, эл сиздерди колдойт, батасын да берет сиздерге. Рахмат.